Арбаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Жолуң болгур кыргыз, жолуң болгур деп ата-бабабыз сонун айтканда, жолуң болгур деп. Бул каргышта эмес, тилек десе да болот да, жолуң болгур. Жолуң болгур кыргыз. Мындайда 23 февралды мен эмне үчүн майрам катары эсептебейм. Албетте, мен дагы мектеп жашыман кыздардын колунан белек алгам, армияда кызмат кылып келгенмин. Бирок ал кезде биз Совет өкмөтүнүн курамындагы бир туткун эл элек да. Эми тарыхка келели. Биз тарыхты мектеп базасындагы түшүнүгүбүз менен эле, билимибиз менен эле кээде ушул тарыхый даталарга, майрамдагы даталарга анчалык маани бербей келебиз да. Большевиктер кантип орноткон, көтөнзордук менен орой айтканда, биздин ата-бабалардын территориалдык кызыкчылыкты, мамлекеттик дөөлөттү өз алдыбызча курабыз дегенге чама-чаркын издегендер чыкканда, аларды эл душманы, басмачы деп ошол кызыл армия кандай кырганын эмне билбейбизби? Тарыхка биз үңүлүп эмнеге анализ кылбашыбыз керек. Большевиктер көргөзбөгөн кордук барбы ата-бабабызга? Баарын биздин мээбизге кыт куйгандай уютуп келген. Жана Уркуя фильмин тартып, Кычан Жакып сыяктуу ата-энесине каршы чыккан балдарга бул советтик пропаганда, адабият ошентип чагылдырып келген. Көркөм фильмдерде, театр өнөрүндө айтор бизди мындай айтканда тоталитардык саясат мээбизге ууктуруп, майрам катары сиңирип салган. Буга түшүнбөгөндөр көп, себеби ушунда. Ата-бабабыз кандай ачкачылыкты көргөн, кырылган ачкачылыктан. Эски муундагы, улуу муундагы чал кемпирлерден сурасаңыздар, бүгүнкүгө чейин көкөйнү көк таштай тийип, бүгүнкү күнгө чейин аң сезиминде мындай шыбырашып сүйлөшөт. Бирөөгө деле жөн сөздү айтып атса деле эски муундагылар ошол коркунуч менен жашап калган. Репрессияны айталы. Ошо большевиктердин саясаты улутчул деген жарлык менен мындай баш көтөрүп келаткан билимдүү, идиректүү улуу муундагылардын баарын жөнө чалгы менен чапкандай эле чапкан, курайды чапкандай. Ошо менен эски муун, орто муундун баары суу жүрөк болуп келди. Биз Совет өкмөтүнүн курамындагы гана этнос катары керек болчубуз аларгачы. Бизге Совет өкмөтү окутту, чокутту деген түшүнүктөр да абдан бизде жайылып жүрөт. Бизди окутуп чокуткан менен ал бизди зомби кылып окуткан. Ойлонгон адамды башын алып койчу. Сен үчүн биз ойлонобуз деген баягы партийный босстордун өктөмдүгү менен ошол биз баш ийип келгенбиз да. Колониалдык психологиядан чыга албай аткан ошол 23 февралга бул Совет армиясынын, Кызыл армиянын майрамы болуп келди. Эгемен Кыргызстан деп биз эгемендикти эмне үчүн аң сезимдүү кабыл алып түшүнө албай келатабыз. Бул тотальный түшүнүктөргө жетпесек, биз эгемендик сезимибизди коргой албайбыз. Эгемендик түшүнүгүбүздү бекемдей албайбыз. Себеби бул тек гана биздин мекенди коргоочулардын күнү деп оодарып койду. Датасы алмашкан жок, маңызы ошол эле. Анан биз эмнеге муга шанаңдайбыз? Кыргыз эмне мынчалык бечара куураган эл биз, тиги майрамды, шаан шөкөттү, жалган сөздү жакшы көргөн. Бизде ойлонго мындай даанышман адамдар жок экен, тарыхчылар буга бир өз баасын беребейт экен. Анан эле 23 февраль майрам эмес, бул кулдук аң сезимдеги гана түшүнүктө жашагандардын майрамы дегеним кээсине катуу тиет албетте. Бирок большевиктер мына 32 жылы казак боордоштор канча кырылган. Ушул таласка келип, себеби ошо большевиктердин саясаты бизде элди мал жанынан ажыратып, мал киндиктүү элди ошол Теңиртоодо ат башыда жанагы кыймыл чыккан чериктердин Акчубак көтөрүлүшү, анда да кырылган, боо түшүп, ошол Кызыл армиянын таманы алдында тебеленген, каны кечкен алардынча. Ошо менен биздин ата-бабаларыбыз малдын арасынан, уйдун жампасынан buğdaydı, arpanı görüp kalsa oşonu şimip jep, эптеп ачкачылыктан өлүп калбайлы деп күн көрүшкөн да. Анан ошол ата бабаңа кордук көргөзүп келген Кызыл армиянын тиги майрамын
бүгүнкү эгемен Кыргызстан эмнеге майрамдашы керек да? Биз качан аң сезимдүү эл болобуз, качан сынчыл ой жөндөмүбүз ойгонот, качанга чейин биз Кремлдин кулу болуп жашайбыз. Ак падышанын заманынан бери ошол Кремль кээси айтып атат, орустарды эмнече мынча жек көрөсүң деп. Мен орус элин эч качан жек көрбөйм. Орустун улуу дөөлөтү, маданияты, искусствосу мен бул таазим этем дайымачы. Бирок Кремлдин саясаты бул таптакыр башка. Ак падышанын заманынан берки ошол саясий мурас уланып келатат. Бүгүнкү Россия Федерациясы дагы ошол саясатты улантып, биздин тетиги чимкириктерди, атка минерлерди, төбөлдөрүбүздүн баарын ошол Кремль жөн эле мындай курчактай ойнотуп келаткан саясат болгон үчүн биз эгемендиктин маңызын ушул күнгө чейин түшүнбөй, аңдай албай келатабыз. Путинди жөн эле бир ошол Сталиндей, Путиндей кишилер биздин башыбызда туруш керек, ошондо бекем тартип орнойт деген. Андай тоталитардык бийлик эч качан бул идеал болуп бербейт. Адамзаттын канынан, көз жашынан бийлик орноткон большевиктер эч качан биз үчүн майрам болбош керек. 23 февраль деген 29. Анан бизде бүгүнкү күндө ошол саясий топто дагы Азархан Мадумаров сыяктуулар бар да, Сталинди идеал тутканчы. Бирок оозунан Жусуп Абдырахманов, Тыныстановдорду оозунан түшүрбөйт. Мына мекендин эң улуу каймактары, эң улуу инсандары депчи. Бирок ошол кишилерде логика жокпу? Ошол Тыныстановдор, Касым тиги Абдырахмановдор эмненин курмандыгы болду? Так ошол тоталитардык бийликтин, сталинизм заманынын курманы болуп кете беришкен канча шордулар. Анан Совет өкмөтү кулады дейбиз. Кулаган менен делеги биздин момундай кежибизде мектеп жашыбыздан, ата энебизден угуп жүрүп, Совет өкмөтүнүн баягы идеологиясынан чыга албай эле баягы мектеп базасында биз эмнени окусак тарых деп түшүнөбүз ошончу. Ал тарых эмес, бул пропаганда. Биз окуп келген адабияттын дээрлик басымдуу бөлүгү пропагандалык адабияттар менен угуп калган элбиз. Андыктан биз сергек ой жүгүртүп, мындай бир тарыхка анализ кылып, артыбызга кылчайганда жөн эле мындай эйфорияга кирип, ошонун баарын риторика кыла бербей курулай. Сынчыл мамиле кылганда гана биз эгемендүүлүктүн баркына жетебиз, кадырына жетебиз. Бизге эгемендик асмандан түшкөндөй оңой болгон үчүн биз ушул түшүнүктөргө келе албай атабыз да. Бизде жанагы Раматылык Салжан жигитов какшачу эле да, кыргыздын интеллигенциясынын көзү желкесинде деп. Себеби желкесинде болгон себеби ошол арттыгы эле караган бойдон калган, алдыга прогресске ой жүгүртөйүн деген эмес. Бүгүнкү күндөгү интеллигенциянын акыбары дагы ошондой. Тарыхчыларыбыз, окумуштууларыбыздын баары былжырап, бокмукчу отурушат. Россия эмнени айтса, Россиянын оозун караган элбиз. Дүйнөдө чар тарабыбыз менен мамиле кылууга мүмкүн. Бuyagы Кытай, тияң Европа, тияң чыгыш өлкөлөрүнүн баары менен тең ата мамиле жүргүзүүгө эмне үчүн дипломатиялык мамиле түзүп, өзүбүздүн мамлекетибиздин дөөлөтүн орното албайбыз. Себеби биздин мээбизде түшүнүк дагы эле ошол Совет бийлигинен калган майрамдын баарын биз ата бабабыздан калган ыйык майрамдай, мурастай көрөбүз да. Бул биздин улуттук шорубуз, улуттук трагедиябыз. Улуттук бир алысты көрө албай, улуттук лидерлерибиз чыга албай, ошентип биз Совет өкмөтүнүн курамындагы туткун эл экенибизди аңдай албай келатабыз. Биз Россиянын империя деген оорусунан айыга албай атса, биз ошол дартына жабышып, ошо менен күн көргүбүз келет да. Россия деген бул эч качан оорусунан айыкпай турган агрессия менен өлкө өзүнүн пайдаланып түптөп келаткан өлкө да. Дүйнө тарыхында Россиядай территориясы кенен чалкып жаткан өлкө жок. Таппайсыңар картаны карагыла. Борбор Азиядан колун үзгүсү келбейт, Кавказ өлкөлөрүнөн колун үзгүсү келбейт, өзүнүн курамындагы элдин баарын путинизм саясаты кандай жүрүп атса ошондо. Бирок Путиндин күнү бүтүп баратат. Биз дүйнөгө мындай дүйнө алкагына кенен карайлы, ошол эле убакта батыштын да жеми болбойлу, орустун да жеми болбойлу, Кытайдын да жеми болбойлу. Тек гана биз өз эгемендигибизди курабыз десек, көз карандысыз өлкөнү курабыз десек, биз ушул түйүндүү маселелерге түшүнүүгө милдеттүүбүз. Бул биздин парзыбыз. Ата бабабыздын каны төгүлгөн
ата бабабызга чыккынчылык менен ушунчалык аеосуз камкордук менен мамиле кылган большевиктердин майрамын мен эч качан майрамдабайм. Албетте бала күндө майрамдап келгенмин, мектеп жашыман, армияда кызмат кылганмын, бирок анын баарында ал кезде биздин жетиштүү деңгээлде билимибиз жок болчу. Мен акыркы 15-20 жылдагы окуган адабияттарым, тарыхый булактарга мурдумду тыкканым мага ушул түшүнүүгө алып келди. Андыктан мен сиздерди китепти сүйүүгө, китепкөй болууга чакырам. Биз качан керектүү маалыматты алганда гана туура ой жүгүрткөндү үйрөнөбүз. Андыктан бул жерден капа болбойлу. Сиздерге да мен таарынышым жок, себеби бул сиздердин күнөө эмес. Бул күнөө ошол биздин эл башылардын, журт башылардын элге туура жолду көргөзүп бир жана малдын алдында жүргөн эркечтей болуп берген мыктыларыбыз саналуу болгондуктан биз ушул түшүнүктөрдөн бошоно албай туткундагы элбиз. Колониалдык психология менен жашаган шордуу эл экенибизди аңдашыбыз керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Пикириңиздерди Рухеш ТВ каналына кирип YouTube'дан катталып коюңуздар. Пикириңиздерди жазыңыздар, жактырганыңыздарды, жактырбаганыңыздарды дагы билдирип коюңуздар. Себеби биз коомдун баардык тарабындагы көз караштары менен эсептешебиз, сыйлайбыз. Ар тараптуу көз караш менен өнүгөлү.